Ассаламу алейкум айымдар жана мырзалар, назарыңыздарга Ош шаарынан көп алыс эмес жерде Ош шаарына караган Төлөйкөн айылынын башынан эски аталышы Дача, азыркы жаңы аталышы Эделбес айыл десек баарыңыздарга түшүнүктүү болот болуш керек. 9-көчө 2 бөлмөлүү үйү менен жердин аянты 20 сотукты түзөт. Бул жердин узундугу болсо башынан этегине чейин 95 метрде түзөт. Туурасы болсо бул 10-20 метрде түзөт экен, этек жагы 6 метр болуп калат экен. Бысмылла деп үйгө келе турган болсок, үйдүн коросу, баратасы, дарбазасы жаңыдан гана орнотулган, королор жаңыдан тосулган. Үйгө келе турган болсок, үйдү Союз мезгилинде курулган үй. Орустар же немистер курган үй. Үйдүн кызыл китеби бар. Эч кандай снос иштери бул жерде жүрбөйт. Снос иштери биринчи линияда гана жүрүп жатат. Азыркы учурда көрүп турасыздар, кызыл китеби, токтому баары жайында. Документтен эч кандай маселе жок. Мынакей бышкан кыштын сапатын көрүңүздөрчү. Алигиче сынын буза элек. Үйдүн алды подвалы, жер төлөсү полторашка тибиндеги. Алгач эле эчтен кородон кирип келгенде ушул жер төлөдөн баштайын. Унаа токтоо үчүн жайы бар, 2 унаа кемен батат эчтин коросуна. Бысмылла. Мынакей жер төлөгө келе турган болсок, азыр менин боюм 1,76 болсо, 1,80, 1,90 бар экен. Плиткалар дагы ошо заводдон чыккандагыдай турат, эч кандай сынын бузган эмес, канча жыл өтсө дагы арадан. Киргендеги бул биринчи бөлмө ушул. Ушул бөлмөдөн аркы бөлмөгө кирип кетүү үчүн жолу дагы бар. Светин жандырып албадым. Байдубалдары дагы жакшы. Мынакей көрүп турасыздар, байдубалдын абалы ушул. Ушул эле бөлмөдөн үстүнкү кабатка чыгып кетүү үчүн дагы жолу бар. Чакан эшиги бар экен. Бул жерге шаты коюп койсо болчудай экен. Мынакей. Салкын экен асты аябай. Мынакей плиткалардын абалын көрүңүздөр. Дагы сынын бузбай турат. Дагы канча жылга чыдайт? Менин оюмча бир 50-60 жылга эч кандай кырсык болбосо, Кудай буйрса жөн эле үй чыдагыдай экен. Бысмылла. Эшиги темирден эшик. Эшикке чыга турган болсок, коросунун аянты 20 сотукту түзөт деп айттык. Тетиги өрүп турган ар жакта жолдон баштап, ушундан мынакей 3 бурчтук болуп кетет экен, этеги кууш болуп кетет экен. Бул жерде жаңгагы теректери дагы бар. Суу жумасына 2 жолу берилет. Азырынча жумасына 2 жолу берилет. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевичтин өзү келип бул айылды кыдырганда, эми буйрса мындан ары күнүнө 24 саат тынымсыз суу берилүү үчүн иштер жүрүп жатат экен. Эски эшиги бул жерде болгон экен. Ушул эле үйдүн үстүндө да бир кабат мансард типтеги да бир бөлмөсү бар. Азырынча бул жерден чыга турган тепкичин алып коюптур. Үйдүн артынан кааласаңыз алдынан дагы ушуга улап, экинчи кабатка көтөрүлө турган жолун караштырып, ичин оңдоп түзөдөн өткөрүп алсаңыз, толугу менен үй жашоого дайын. Экен үйгө келе турган болсок, мынакей темирден тепкичтери бар, темир тосмолор тосулган. Үйгө кирбей туруп, үйдүн аркы жагында көргөзүп өтөйүн сиздерге. Мынакей бул жерде ошол Союз маалында бетон тосуп алган экен. Эгер кааласаңыз, проектисинде бул жерге чоң үйдү куруп алсаңыз да болчудай экен. Тетиги көчөдөн бери каратып, же күнчыгыш тарапты каратып, тетиги жерде бул жерде дааратканасы бар. Азыр ушул жерде кранты да бар, суу чыгуу үчүн. Азыркы учурда суу жок. Темир турба, суу түтүгү ушул жерден эле өткөн. Мынакей көрүп турасыздар. Суу түтүгү ушул жерден өткөн. Үйгө келе турган болсок, үйдүн абалы орто, абдан жакшы дегенге дагы болбойт, абдан начар дегенге да болбойт. Темирден эшиктер, оң өтпөс эшиктер, брондолгон эшик. Бысмылла. Алгач эштен кирип келгенде чакан ашкана бөлмөсү экен. Бул жерде эштен бет маңдай киргендеги бөлмө бул уктоочу бөлмөсү. Уктоочу бөлмөсү дагы чакан, терезеси ак түстөгү пластиктен. Мынакей көрүп турасыздар. Терезеси күнбатышта, түндүк тарапты карап турат экен. Бир көздүү терезе. Потолоктору жана туш кагазды жууп тазалоого да болот. Ал эми конок бөлмөсүнө келе турган болсок, эски эшиги ушул жерде болгон экен.
бир аз проектин өзгөртүрүп коюптур. Терезеси, бөлмөнүн терезеси 2 терезе. Бөлмөнүн терезеси күн чыгыш тарапты жана Озгур айылы тарапты карап турат, жана ошондой эле Ак Буураны карап турат. Мынакей көрүп турасыздар. Бөлмөнүн абалы жакшы, евро ремонт болгон, толугу менен. Бул үйдү сатып алып, дача тибинде колдонсоңуз да болгудай, же болбосо бир бизнес баштайм дей турган болсоңуз, бизнеске дагы ылайыктуу жай. Айымдар жана мырзалар, видеобуздун акырында ошо 20 сотук жери жана 2 бөлмөлүү батирдин наркына келип токтоло турган болсок, ошо 2 бөлмөлүү батирдин наркы 75 000 акш доллары менен бааланууда. Алмашуу жолдору да бар. Эгер Бишкек шаарынан 2 бөлмөлүү батир боло турган болсо, же болбосо Кызыл Аскер тараптан жер үй боло турган болсо, аны деле карай беребиз дейт, ошол айланадан. Үй бир аз каралбай калыптыр, үй кожойкесинин өзүнүн колу бошогонго байланыштуу. Мынакей коңшуларын көрүп турасыздар, коңшулар абдан сонун кылып, жапжашыл кылып, айланасын тосуп, багбанчылыкты катуу кызытып жаткан учуру бул жерде алмалары бышып, жерге салаңдап тийип калыптыр. Ушул үйдүн ээси болууну кааласаңыз, анда төмөндөгү номерларга байланышыңыз, баяндамадагы номерларга. Мага жакты белгисин басып койсоңуз болот, чоң бармакты басып, ой пикир калтырыңыз. Эгер үй алат элем же сатат элем дей турган болсоңуз, 0779 315 323 номуруна кайрылсаңыз, сиздин кыялыңызда үйдү таап берүүгө толугу менен дайынбыз. Бизди күзөтүп туруңуздар анда.